Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмеси менен биргеликте гендерлик теңчиликти илгерилетүү жана майыптыгы бар аялдардын, кыздардын укуктарын коргоо боюнча ишин улантууда. Гендерлик зомбулуктан коргоону күчөтүү долбоорунун алкагында өлкөнүн бардык облустарында маалыматтык консультациялык семинарлар сериясы жүрүүдө. Бул болсо Канаданын жергиликтүү демилгелер фондунун колдоосу менен ишке ашырылып жатат. Зомбулукка кабылган майыптыгы бар аялдар жана кыздардын укуктарын коргоо боюнча механизмдерди күчөтүү, аларга мындай ишине жакшы бир жаңы мыйзамдардагы толуктоолор, эл аралык стандарттар жана ошондой эле майыптыгы бар адамдарга карата этика жана этикеттер боюнча семинар өтүп жатабыз. Ушундай семинарлар бизде 7 областта тең өтөт. Бул семинарлардын максаты ошол укук коргоо органдарында иштеген адамдардын зомбулукка кабылган майыптыгы бар аялдар жана кыздардын укугун коргоодо алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп эсептелет. Семинар ички иштер органдарынын кызматкерлерине, прокуратура органдарынын кызматкерлерине, адвокаттарга жана социалдык кызматкерлерге багытталып, зомбулуктан жабыр тарткан ар кандай формадагы майыптыгы бар аялдарды, кыздарды коргоо чараларынын алгоритмдерин, иштерди сотко чейинки жана соттук кароонун өзгөчөлүктөрүн, майыптыгы бар адамдар менен иштөөдө этика жана этикет маселелерин талкуулашты. Ошол семинарда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктарынын сакталышы, гендердик теңчилик жана жакында кабыл алынган үй бүлө зорлук зомбулук боюнча кодекс талкууланып, катышуучуларга кенен маалыматтар берилүүдө. Аябай кызыктуу болуп жатат. Суроо жооптор менен берилип, катышуучуларга аябай кенен маалыматтар берилип, биз билбеген дагы маалыматтарды алдык. Мындан ары дагы ошол кызматташабыз деп үмүттөнөм. Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги аялдардын жана кыздардын өзгөчө дискриминациянын бир нече түрүнө кабылгандардын укуктарын коргоону ыраттуу түрдө колдойт. Мындай семинарларды өткөрүү укук коргоо органдарынын кызматкерлери зомбулукка кабылган майыптыгы бар жарандардын өзгөчө муктаждыктарын жакшыраак түшүнүп, эске алышы үчүн маанилүү кадам болуп саналат. Талгат Токтомушев, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.